Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Кулиев көчөсүндө мушташкан аялдар. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары электр жарыгы өчкөнүнө нааразы болушууда. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Маевкада 3 өспүрүм 1-класстын окуучусун зордуктоого шектелүүдө. Маевкада 3 мектеп окуучусу 1-класстын окуучусун зордуктаган. Бул тууралуу 24 кежиге жабырлануучунун агасы Абдухалил Алиев билдирди. Кылмышка чектүүлөр 5, 8, 9 класстын окуучулары болгон. Балдардын бири видеого тартып, башка окуучуларга таратып, анан анонимдүү түрдө мага жөнөтүштү. Биз дароо 3 балдар ооруканасына бардык, ал жактан баары жакшы экенин айтышты, бирок менин колумда зордук, зомбулук болгонун көрсөткөн видео тасма бар. Баланын өзү да курсагы, ичеги карындары ооруп жатканын айтууда. Мен арызданып чыккандан кийин расмий тыянак кийинчерээк чыгарып башташты деп билдирди ал. Окуя 17 майда болгон. Жабырлануучу ата-энеси жумушта кезде 9 класстын окуучусу кирип зордуктаган. Мындан кийин дагы 4 жыл зомбулук жасалган. Ушунча убакыт бою алар аны ата-энеси менен кошо өлтүрөбүз деп коркутушкан. Биринчи окуядан кийин ал 10 күн мектепке барбай, апасына эч нерсе айткан эмес, бирок окууга баруудан кескин баш тарткан. Акыркы жолу жиэнинин айтымында окуя 26 майда болгон, дейт Алиев. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Кулиев көчөсүндө мушташкан аялдар. Бүгүн күбөлөр 2 аял тротуардын ортосунда мушташып кеткенин видеого тартып алышты. Жер чатактын себептери азырынча белгисиз. Жанынан өтүп бара жаткан адамдар аларды ажыратууга аракет кылышкан, бирок окуя тез эле социалдык тармактарга тарап кеткен. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары электр жарыгы өчкөнүнө нааразы болушууда. Абоненттерден түшкөн билдирүүлөргө караганда, учурда эч жерде жарык жок. Кыргызстандыктар мектептер, калкты тейлөө борборлору жана башка мекемелер жарыксыз калганын жазышууда. Азырынча кол борбор жооп бербей жатат. Энергетика министрлиги Бишкекте жана Чүй облусунун бир бөлүгүндөгү электр жарыгынын өчүрүлүшкөнүнөн себеп такталып жатат. Бишкектин айрым тургундары таза сууда өчүрүлгөнүн айтышууда. Тактап айтканда, Төкөлдөштө, жумушчулар шаарчасында, Гагарин, Тимур Фрунзе райондорунда суу жок болууда. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранычы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар. Реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде ой деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Садыр Жапаров: жаңы министрлерге туура эмес иш жасасаңар эч кимди аябайбыз. Бүгүн 18-июнда жогорку кеңештин жыйынында өлкө башчы Садыр Жапаров келди. Ал депутаттар менен биргеликте министрлер болуп дайындалгандардын антын укту. Сөз сүйлөп жаңы министрлерге кайрылуу жасады. Сиздер бара жаткан жаңы министрликтерде ийгиликтүү иштер менен катар жасай турган жумуштар арбын. Уну эл да, өкүлчүлүктөрү дагы, министрлер кабинети дагы көңүлгө алуусун талап кылып келе жатышат. Бул маселелерди чечүүгө акылы жетет, алы келет. Бул тармакты алдыга жылдыра алат деген тилек менен сиздерди дайындап жатабыз. Мыйзамдарды так сактоо менен эл үчүн кызмат кылууга ант бердиңиздер. Жеке керт башыңарды ойлоп, коррупция менен алектенсеңер, эл журтка жаман аттыңар калат. Туура эмес иш жасасаңар, мыйзам чегинде чара көрөбүз. Эч кимди аябайбыз, деди.
Президент үнөлүк кырдаал курчуп, мамлекеттер ыкчам өнүгүп жаткан учурда кыргыз коомчулугун биримдикке жана жалпы максат үчүн иш алып барууга үгүттөгөн. Парламент жана бийликтин башка булактары менен бардык маселелерди тил табышып иш алып баруудабыз. Мунун үзүрү менен чек аралар такталып, коңшу өлкөлөр менен мамиле жакшырууда. Депутаттардын көбү ошондо ач айкырык жасагандарды, митинг уюштуруп, жалган маалымат таратып, элдин башын айлангандарды ээрчип кеткенде, азыр чыр-чатак болуп кеткен өлкөдө эле Борбор Азиядагы абал башкача нукка бурулуп кетмек. Ошондо акыл калчап иш алып баргандыгыңыз азыр үзүрүн берүүдө, деп белгиледи Садыр Жапаров жогорку кеңеште Минкап мүчөлөрүнүн антын кабыл алгандан кийин кайрылуусунда. Деп белгиледи Садыр Жапаров жогорку кеңеште Минкап мүчөлөрүнүн антын кабыл алгандан кийин кайрылуусунда. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Кара Балтада автоунаа алдында калган 6 жашар бөбөктү апасы айдоочу кыз машина башкарганды билбегенин, айдоочулук күбөлүгү жок экенин айтты. Ал шектүү кызга ишенип, машинасын берген адамды да кармаш керектигин белгилеген. Чүй облустук милиция бөбөктүн апасынын арызы боюнча үн катып, автоунаа ээси боюнча иш өзүнчө каралып жатканын билдирди. Анын мындай иш аракети Кылмыш жаза кодексинин 315-беренеси транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга уруксат берүү туура келет. Милиция бул анча оор эмес кылмыш болгондуктан автоунаа ээси камалбаганын айткан. Ал эми бөбөктү сүзүп алган кыз учурда тергөө абагында. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху упорно умоляет у президента США Дональда Трампа, чтобы тот отправил специальный самолет с многотонной бомбой, который может достать этот ядерный объект иранский на глубине земли 90 метров, оказывается, зарыт этот ядерный объект. А израильские самолеты, оказывается, их не достают, не в силах просто. И он упорно умоляет у этого Дональда Трампа, чтобы тот отправил этот самолет. И что? Ну, допустим, этот рыжий подонок Трамп, Дональд, исполнил желание Нетаньяху и отправил этот самолет. И что? Он сбросил бомбу, достал, допустим, этот ядерный иранский объект. И что будет дальше? И что будет дальше? Обязательно взорвется все. Поднимется ядерный грибок. Вот такой дым большой, ядовитый. И накроет всех, в том числе и Израиль. Весь регион Ближнего региона, Ближнего Востока. Всю Центральную Азию накроет. Начиная с Каспия, кончая Северным Ледовитым океаном. Европу может достичь. Мировая катастрофа будет. Как этого они не додумаются, вот эти воинственные дураки Нетаньяху и Трамп. В этой ситуации высшее руководство России во главе с Путиным должны активно вмешаться в эту бойню ближневосточную. И они должны усадить за кресло переговоров. Дипломатическим путем все должно решиться. А то увидят все остальные государства мира, что Израиль, США с помощью силы все решают. И они будут бояться просто-напросто. Господство России, предполагаемое в мире, то есть многовекторное государство, то есть однополярный мир уже закончился же, по мнению Путина. Должен быть многополярный мир, где и Россия должна найти свое место там. Тогда все закончится благополучно. И все остальные страны мира уже будут смотреть в глаза Трампа и Нетаньяху. Потому что сила их на их руках получается. И поэтому Владимир Путин должен активно встать на сторону Ирана, защитить их. Высшее руководство страны и всю страну. Ну, предположим, как 20 лет назад, когда эти же американцы под предлогом выискивания оружия массового поражения, которое делает Ирак якобы 20 лет назад, помните эту историю недавнюю? Развязали войну в Ираке, разбомбили, уничтожили страну под названием Ирак. Саддама Хусейна поймали, повесили.
По концовке они опозорились. Джордж младший Буш. Не нашли ничего. Ну и сошло же у них все с рук. Что, история опять повторяется, что ли? И что сейчас Иран развалит как страну? На их месте появятся сотни террористических группировок. Как недавно было 10 лет назад в Сирии. Как этого не понимает это, типа якобы мировые лидеры? Как этого не понимает? И это будет угроза всему миру. Так что тут страны БРИКС должны активно заступиться за Иран. Это мое личное мнение.